мекенибиз өзүбүздүн. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиевдин Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында шаардагы кубаттуулугу 3 эсеге жогорулатылган таш булак көмөк жордонунун иши менен таанышты. Деген мынау терминалдар, микропроцессор терминалдар, трансформаторды жана выключательдерди защита кылган механотроника. Ага жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, Улуттук энерго холдинг башкармалыгынын өкүлдөрү, областтык жана жергиликтүү бийлик жетекчилери катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө өлкөнүн энергетика тармагы калктын социалдык муктаждыктарын камсыздоо менен бирге экономиканын өнүгүүсүнө кошкон салымы да чоң экенин белгиледи. Аталган көмөкчү жордонуна кошумча трансформаторлорду орнотуу менен абоненттердин жеткиликтүү электр энергиясы менен камсыздоого шарт түзүлдү. Кыргызстан энергетика боюнча держава болот деп баардыгыбыз ишенебиз. Себеби дегенде бизде 3000ге жакын дарыя бар да. 3000ге жакын дарыя бар. Андан тышкары мынакей Нарын дарыябыз бар. Бул Орто Азиянын өзүнүн кан тамыры. Келечекте ушул энергетика тармагынын көйгөйүн чечсек, конечно, бул жерде жанагы баа боюнча маселе бар. Буларды чечсек, анан чоң инвесторлорду алып келсек, сөзсүз түрдө энергетика боюнча биз Орто Азия жана Орто Азиянын төмөнкү мамлекеттери Пакистан, Афганистанга чейин өзүбүздүн энергиябызды жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому тарабынан 2018-2020 жылдарга карата энергияны үнөмдөө жана энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатуу боюнча атайын программа кабыл алынган. Анда Жалал Абад шаарындагы таш булак көмөк жордонунун кубаттуулугун жогорулатуу каралган. Собственный нуждасы өчүп калса, анан бул управлениясы, башкаруусу, защитасы дайым иштеп турушу. Бул немецкий. Белгилей кетсек, көмөкчү жордон 1988 жылы ишке киргизилген. Учурда шаардын 3 аймактык башкармалыгын, бир катар социалдык объектилерди жана Сузак районунун шаарга жакынкы айылдарын электр энергиясы менен камсыздап келет. 1988 жылы курулган бир трансформаторду 16000 кВт трансформатор. Бул ушул жерде Сузак районунун жана Жалал Абад шаарынын. Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Азыр биз керектүү өчөлөргө Новореки Хасан санында